Canım dep gülnaram, gündüz sağa baram. Senden haber jokko, salam menden salam. Kimsin sen? Тоғыт болған адамдар тоғыт баштайды екен. Значит, турағандырбыз бәлкім. Ашки Ош базардан сатып алгам. Ташка түртіп. Товар ташитылем ары бері. Доп, еш, жибиди, бабиди. Үрді алдың арбы деп. Hazır kayda. Ушул чыкса ырдайм делчи, чыкпаса жөн эле коюн мынча расход кыла бербей деп ойлогом. Колдорумдан бир кесе чай ичким келет. Кол кармашып сүрөткө да түшкүм келет. Canım dep gülnaram, gündüz sağa baram. Senden haber jokko, salam menden salam. Meni sen aldala, baram desem baram. Süydüm seni gülnaram. Hey canım dep gülnaram, gündüz sağa baram. Senden haber jokko, salam menden salam. Meni sen aldala, baram desem baram. Süydüm seni gülnaram. Assalamualaikum. Кандайсыздар жигиттер? Жакшыбы? Урматтуу Супер ТВнын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, бүгүн Супер ТВ телеканалында конокто азыркы учурда интернет желесинде Гүлнарам деп жарып аткан тойлорго дагы чакыруулар түшүп баштады. Медер Сагынов жана анын командасы. Костюм сонкен, я, өдөр. Стил жөнүндө сүйлөшөлүчү алгач кел. Муну бир эжекемен тиктирттим. Заказ кылып өзүм. Өзүнүн стил. Эжем ойлоп таап берди. Азыркы учурда интернет желесинде сенин буга чейинки эмгектериңди карап чыксак, бир 10го жакын ырың бар экен да. Алардын арасында багы кайгылуусу да бар, шаңдуусу да бар да. Анан алардын багы көрүүчүлөр канча просмотр болду деп караган болсок, бир 200 миң, 300 миң, 500 миң. Маңдайымда турбай кете бериңиз. Көрүп атпайсыз чоң эне, унаам бузулуп калган. Мен чоң эне эмесмин. Кимсиз анан? Кызмын. Кызмын? Сулуусузбу? Сулуусузбу дейм? Бутуңуздагы өтүк кемпирлердикиндей экен. Кызыл жолок жалжалым. Кечиресиз, сизди тамашалагам. Ушундай суукта сизди жеткирип коймокмун. Бирок унаамдын бузулуп калганын көрдүңүз го? Аялдан барып атасызбы? Ооба. Анда чогуу сал, Коомдук транспортто жүрүү акысы кымбаттады, бирок үнөмдүү жолу бар. О деньги капчыгы кийин жол кире катары пайдаланууга боло турган 50% кэшбек белек кылат. Мисалы, сен о деньги аркылуу 17 сом төлөсөң, сага дароо 8 сом 50 тыйын бонус катары кайтарылат. Бул бонусту кийин жол кире катары пайдаланып, же телефондун балансына которуп алса болот. Мое көчүр да үнөмдөй башта. Анан болгондо да 8-9 айдын ичинде ал эми Гүлнарам ыры 2 күндүн ичинде 350 миң көрүүчүн топтоп тур. Ооба. Кандай болот экен? Инстаграмдан, ТикТоктон баары жактанчы? Ооба. Инстаграм, Ютубтан уже 2-3 миллион болуп калды просмотрлары. Ютубтан 2 күндө 350 миңдей болуп калды. Ощущение сон болуп атат. Неге Гүлнарам? Эмнеге Гүлнарам? Кайсы Гүлнараң? Жок, бул негизи өзүм сүйлөшкөн кызыма деле тиешеси жок, сүйлөшпөйм деле кыз менен. Ыр негизи автордон сатып алганда Гүлнарам болчу ырдын атычы. Анан өзгөртпөй эле коеюн, жаман көрүп калбасын Алла деп. Ошонун ойдон эле калтырдык. Тойлорго чакыруулар көп болот азыркы учурда? Чынын айтсам, тойлорго ошол ырым чыга электе чакыруу башталган. Кыскача берүүсү чыккандан кийин. TikTok, Instagramга тараганда ошондо башталган тойлорго. Ошондон бери Кудайга шүгүр чыгып атабыз. Адамдардын эмеси кандай өзгөрөт экен? Баягы айтып коет го, мисалы бир ийгиликке жеткенде мындай. Чын экен, өзгөрөт экен. Тоғыт болған адамдар тоғыт баштайт экен, жазбагандар жазып баштайт экен дегенде. Досум кандайсың? Той болуп атат, келбейсиңби деп. Анан айтып коет го, баягы
дос депчи. Буга чейин биз майктын сыртында сүйлөшүп калдык да, достор мененчи артагыча айтып калды. Биз досубузга болгон биздин баягы эмебиз депчи, колдообуз депчи. Дайыма колдойбуз, кандай иш чара болбосун, же болбосо бир клип тартабы биз колдоп турабыз депчи. Досторум, ушул досторум немеге клипке ырларга бүт салымын кошуп, мен каяка барсам ошол жака менен барып, съемкаларга бүт барып берип атат. Ушуларга рахмат. Ушулардын да жардам тийип атат. Тойлорго да чыкканда чаласың. Бошпу, бош эмес. Тойлорго просто мен өзүм барсам, эме интересныйраак болуп калбасын деп, элдер да суранып атпайбы, жанына тиги балдар келеби деп. Буларга чалам бош болсо буларды алып өтөбүз. Чок эле. Чок эле. Достор, сүйлөтпөйлү, Урматтуу көрүүчүлөр, мына эртен бери ойноп коюңузчу. Кеттик анда эмесе. Бале! Болду. Ой, Бүттү. Мына Медердин артында туруп, ушу клавишада кол ойноткон Медердин досу Тагаев Эдилбек Назар. Тагаев Эдилбек Назар кыздарга. Кандайсың? Ассалам алейкум. Чач өзүңдүкү? Чач өзүнүкү эмес. Өзүңдүкү болду, жакшы болду эле дегендей. Жакшы болот эле. Кандай экен негизи баягы образ да өзгөчө экен, образ дагы, ыр дагычы. Негизи образ өзгөчө. Көнүш да кыйын экен образгачы. Араңдан көнүп келе атабыз. Буюрса көнүп деле калдык. Ошол. Бул жакта Алдыңыздарда деп. алдыга туруп алалы, Алдыңыздарда көп ойлоо көп. Чач сонго я. Чач неменики, Басковтуку. Очки. Өзүнө сурап алгам. Очки Ош базардан сатып алгам. Канча сомго? 150 сом. $150 десек болот экен, мындай чийип туруп эле. Чийип туруп. Монтаждан кесип койгула. Стиль кимге таандык я? Стиль өзүбүздүккө таандык. Ошол. Костюм өздүкү эле же? Өзүбүздүк. Өзгөчө азыр баягы кадрдын сыртында турганда сүйлөшүп калдык го бизчи. Ошондо айтып калдың да. Биздин баягы бир гана досу, Медер досубузга каалаганыбыз бул жакшылык, биз дайыма колдоп жүрөбүз депчи. Анан азыр Медер да айтып калды, өзү дагычы тойлорго чыкканда мен сөздөрдү чалам депчи. Убакыт болот кедичи, тойлорго чыкканда убакыт болбой калат, жумушка чыгып каласыздар дечи. Анда эмне кыласыңар? Ошого калдык деп түшүнөт Медер деле. Макул деп сүйлөшүп, бошогондо барып чогуу команда менен чыгабыз. Ошо, тойлор болсо чакыргыла. Буйрукман кабыл алабыз. Дароо эле. Номерлер жазып койгон салгын. Жакшылыкка чыгасыңарбы? Мындай ортодо бир сумма бар да, акчачы. Анан силер команда болгондон кийин Медердин өзүнүн үлүшү бар, силердин өзүңөрдүн үлүшүңөр бар. Ал жай кандай болот? Ачык айта алчы, кene ачык эле сүйлөйүнчү. Мен айтам. Тең айтат. Медерге ийгилик каалайбыз. Буюрса азыр жарып атабыз. Дагы да ийгилик, дагы да жарып беребиз. Эме кылсак болобу? Клавишадагы доп, еш деген бар го. Ошону койсок болобу? Мындай. Ишти бир кийинирээк. Ичти бирден кыймылатпайлы, Кана, делай дейт го. Астыга чыгабыз. Ура! Опа! Курсак менен, Курсак менен, доп, еш, жибиди, бабиди, браво! Бирок ушундай стилде эле болот окшойт, Жарашат экен. Планда окшойт анда берсе. Планда Кийинки. Дос деп атабыз го. Дос деген 3 эле тамгадан турганы менен ичинде көп нерсени камтыган нерсе го. Медер кандай дос? Медер жакшы. Таман дей албайсың го дейт. Адамгерчиликтүү, мындай. Аракетчил да, аябай. Эмгектенген, мындай. Душевный бала да. Канча убакыт болду дос болуп жүргөнүңөргө? Уже 2 жыл болуп калды. Баштан көп нерсе өттү, ачык калып, топ калды, көп нерсе, Азыр эле урса качты деп. көп жака бардык дегенде. Чогуу. Бир окуяны эстебейли, дос болгондон берки. Аны WhatsApp'тан жазып койбойм. Өзүнчө сага жазып койгон. Эртен бери Алена. башын жерге салып турган. Өзгөчө образ, колунда гитара. Кимсиң сен? Мага волян алып берген жигитке сен кол көтөргө десең кимсиң сен, я? Кол көтөрмөк түгүл, тиге карап сүйлөп койгон, рамкасын чийип койгом, рамкасын деди. Ассалам алейкум. Алейкум Кел ассалам. калдык студияңарга. Жүрөк түшүп кетти чындап элечи. Силер кимсиң дегенде. Образдан чыга албайт атам, простачы. Келиңиз бияка туруп алыңызчы.
ачык эле айтайлыбы, ачык эле сүрүшүлчү. клип чыккандан бери 3 тойго чыктык. Бишкек шаарында топ ресторандарга. Эми али баасы чечиле элек, бычыла элек. Медер досубуздун репутациясы үчүн буюрса иштеп атабыз. Эми буюрса чечилип казанан сүйлөшөсө жакшылап макулбу. Мага көбүрөөк бересиңер. Формалар да мага караштуу да, полныйчы. Форма да мага караштуу, сатак баары мага караштуу. Балдардын баары. Галстук арендасы да канча эми. Оор эмес бекен, жакшы элеби? Ката бересиңер. Бир көрөйүнчү. Оор экен бирок чынында. Ай. Тойлорго дагы. Лядан четкилечи мен эми Бишкектерден кечки Бишкек. Кеп жаганда. Кечки Бишкек. Мен көргөн тагдырга болдуң себеп. Музга айлан. Чекпейсиңерби? Унутуп калдым. Көңүлдүн дартына жобуң керек. Жобуң керек. Азыр кайда? Айтчы мага. Ортого келип ал. Бакытка балкыган, жан дүйнөм чалкыган жаным. Жалындаган, жараланган жүрөгүмдү. Сен аны билбейсиң, сен аны сезбейсиң, сен мендей сүйбөйсүң жаным. Суктанып караганым, көңүлдү багап кой. Болду. Браво. Муну. Так, образыма кирейин мен кайра, Эгер мүмкүн болсо, дагы достор менен биргеликте бир сонун чыгарманы аткаралы, андан соң маегизди улантабыз. Колдорумдан бир кесе чай ичким келет. Кол кармашып сүрөткө да түшкүм келет. Сага ашык жигиттердин көздөрүнчө сени жаным кучагыма кыскым келет. Колдорумдан бир кесе чай ичким келет. Кол кармашып сүрөткө да түшкүм келет. Сага ашык жигиттердин көздөрүнчө сени жаным кучагыма кыскым келет. Сагынамын мен көздөрүңдү, сагынамын мен күлгөнүңдү. Унутпадым жаным, унутпадым ошондогу студенттик кездеримди. Стиль, бул стиль. Буга чейин ырдап чыккан, Жанзеверин ырдап чыкты го, Хамдам Сабировчу. Анан көпчүлүк бар экен да, сурагандарчы, ошону эле туурап коюптур депчи. Чындыгында кандай? Чындыгында айтсак, негизи аны туураган жокпуз. Биз бирок көргөнбүз анычы, анан эл эме TikTokко киргизген да видеолорду. Элдин баары эле ошолорду тууралапсыңар деп атат. Бирок аларды көрүп атайын турап типа мындай кылып тартабыз деген жокпуз да. Формам деле ошого окшоштурду, арттагы балдарды деле. Чачтарды. Негизи мындай карай келсек илгери бүт эле 80-тыйда шапкалар, эме чачтар узун. Формалар да ошондой болчу го, шалбыраган кийимдер менен. Ошентип тартсак элдер эле ошентсин деп атат, значит турагандырбыз балким. Жаман жазгандар деле болуп атат. Ырдабай эле койбойсуңарбы деп. Урдап алдыңарбы деп. Урдап эле ырдай бересиңер кыргыздар ана мына деп негизи сатып алганыбызды билбей элечи. Мындай болду, короче. Бир ырды алайын деп аткам Казакстандан. $1000 сүйлөшүп, ал ырды уже акчасын салайын деп даярдап атканда TikTokко кирем. TikTokко киргенден кийин бир малда эле ушул ыр чыкты. Жаным деп Гүлнарам депчи. Кара калпак версиясы. Уктум андай экен деп. Көңүл деле бурган жокмун. Алдыйга түшсөм эле уже ректен чыгып баштады рекомендациядан. Анан ойлондум дагы, үйдөгүлөргө угуздум. Жакшы эле экен дейт, 1-2 балдарга угузсам анча эмес экен деп жактырбагандар деле болду да. Айныткандар болду. Айныткандар да болду. Анан туруп эле кечинде ойлонуп жатып туруп тиге жаздым менчи. Эме биринчи жок, Арслан Садыбакасовго жаздым. Ал бул ыр колдоруңдан бир кесе чай ичким келет дегендин автору да. Арслан экөө связь бар экен эле. Анан Арсланга жазып, Арслан байке ушундай ырды сурап бербейсизби, канчага берет экен десем. Ошол ыр жагып калды Гүлнарам деген.
Хорошо сурап көрөйүн дейт. Анан сурап көрүп $2000 деди, анан $1700 алдык. Ошолорду ушинтип алып калдым. Анан тигерди албай калдым. Ырчы мисалы бирди ырдарды билет го. Ушул ыр хит болот. Мен ошенткем, ушул ыр ушунча расход кетип атат, $3000 кетип атат. Ушул ыр чыкса ырдайм делчи, чыкпаса жөн эле коюн мынча расход кыла бербей деп ойлогом ичименчи. Буга чейин бир 10 чакты ырың бар. Ондой 1-2 жыл мурун ырдагам. 1 жыл болуп калды уже. Токтотуп кайра баштадык ушул ыр менен. Алар эмнеге мындай эл оозуна алынган жакта ойлойсуң? Билбейм. TikTokко, Instagramга мисалы. Кудайдын буйругу экен бул жагы эми. Аракет кылдык, толтура ырларды чыгардым. Бир 10 ырым бар. Зарлык Камбаралиев байкемен алган ырларым бар. Жакшы ырларды. Жакшы эле вроде жакшы ырлар. Биздин эл укпай калат. Кайгылуу ыр. Шаңдуу ырдасаң деле, шаңдуу деле кээ биркилер кетпей калат. Эмнегедир балким ушул ыр менен багым жанып популярный болуп атам азыр. Инстаграмдан отписка кылып кеткендер подписка кылышты. Жазбай, вообще жазбаган эле эме даже белгилүү деле ырчылардан бар. Жазганда мурда ответ бербеген, анан мен өчүрүп салгам да. Анан кийин ушул ырды чыккандан кийин жазгандар да болуп атат. Мисалы ырчылар деле бар да бизде повод бербеген. Мисалы ырың жакшы кетип атса деле көрө албагандар деле болот да. Сториске жүктөп койчу бересиң да. Стористи бересиң да. Окуп туруп жооп бербей калат. Мурда ошондой кылган да, мурда ырларымда деле. Окуп коет да, жооп бербей коет. Эми ал го эч нерсени чечпейт негизи. Жашоодогу кете берет экен да, анын репостуна деле карабайт. Мен азыркы ырымды көп болсо бир 10 жакындарым кылып берди, ону таанымалдарданчы 5-6. Окугандар окуп койду. Кылбай эле репост. алдыда ушул эле стилмен кетмейби кайра? Ооба. Бир аз жаздыртып атам. Ушул стилде эле ыр. Эми конечно формалар которулат. Балдардын образдарын бир аз башкачараак кылабыз. Өзүңчө ырдаган менен команда менен иштеген кандай экен? Балдар мененчи? Өзүңчө ырдаганда просто эме да. Өзүң эле идеяң болот. Алар дагы уже мындай кылбайлыбы деп. Арттагы балдар өзү да образ бүт эле актер, дос балдар да. Актерский билимдери бар, аз окушат. Музыкалык билим барбы негизи? Негизи Арабаев университетинде музыкальныйында окугам мурда. 1-курстан бир 2-курска чейин окудум окшойт. Ошо 3 башталганда отчисление кылып салышкан. Ошол 1-курста келгенде мен ырдап баштадым да. Универде эч ким ырдабайт эле ал убактачы. Эми ырдаганда ырдашат, баягы ыр жаздырып, клип тартып чыгышпайт эле да. Анан мен ошо 1-курска келгенде эле уже ыр жаздырып, клип тартырып чыгып баштаганда о медер болуп бир аз эми хит болгон эмесмин, ошо универдин ичинде таанышат да барчы. Анан ошо универге 2-курска чейин окудум, 2-курста сабакка барбай коюп отчисление алып салышты. Эгерде мисалы башка бирөө ырдап чыга турган болсо, азыр чыгып атат го. Жанарам, Гүлнара, дагы бир башка кыздардын атын атапчы. Аларга эмне дейсиң? Уруксатпы же уруксат эмеспи деген сөз да. Негизи башында эме кылгам, ойлонуп туруп бир бала ырдап чыгыптыр. Жаным деп жанарам, күндө сага барам депчи. Анан ага айткам, жазып, инем ушундай болуп атат. Сен ушуну качап ырдай бер, өзүнүкүндөй эле кылып ырдабайсыңбы депчи. Жаным деп Гүлнарам, эртең просто сенден башкасы дагы айдам да бирдеке деп өзгөртүп ырдап, бир каша болуп кетпейби дедим эле. Анан ошол эле ырдады азырынча. Анан дагы бир бала ырдаптыр. Менин версиямды өзү аранжировка жаздыртып. Буга чейин Медер Сагынов эмес болчу да, мисалы да. Эгерде бул чыгарма чыкпаса, дагы бир ушундай башка багыт конбосочу, ал учурда Медер Сагынов эмне кылып жүрдү эле? Кыйналып, Тордойдо иштеп жүрдү эле. Эмне кылып? Ташка түртүп. Товар ташыйт элем ары бери. Үй бүлөгө жардам берип. Бияктан бир мисалы апам башка проходдо иштесе, эжем башка жакта иштеп, тиги группалардан товарлар келет, анан муну алып келип бер дейт, ташкага салып алып, Дордойдун ичинде. Жол деп коюп. Ал канча жашта эле? Негизи Дордойдо 1-класстан бери эле ошоктон. Үйүм дагы ошокто, жумуш дагы ошокто. Азыр сода тармагында да. Кечке ташка түрүп жүргөн жокмун. Ташка түрүп жүргөн бала эле, Дордойдо иштеп жүргөн бала эле. Кантип ушул чөйрөгө аралашып калды? Негизи мектепте окуп жүргөндө кызыгат элем. 1-класстан бери окуп, эми Дордойго келип кеткенде эле ошондо эле музыка жаатында, мектепте музыка сабагында ырдап, 1-класстан 5-класска чейин болобу эле музыка сабагы, ошондо ырдап, ошондо кызыгуум башталган. Анан бир
11 классты бүткөндө ыр жаздырып баштадым да. Мен да Нурлан байкелерди көрүп, Данияр байкелер, Нурлан блин, ушундай бир ыр жаздырсаң кандай болот экен деп кызыга берчүмүн. Анан кийин болот экен көрсө, аракет кылсаң баары болот экен. Бир гана ийгилик, алдыга жылы бер, алдыга өсө бер, өнө бер. Рахмат, бар болгон болуп айткандарыңар барат. Буюрса да алдыда сонун бир хит чыгармаларды күтөбүз сонда. Учурдан пайдаланып, мени колдогон бир туугандарыма жана ата-энеме салам жолдогум келет. Баарыңыздарга рахмат. Урматтуу Супер ТВнын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, бүгүн интернет жылдызы берүүбүздүн коногу Медер Саганов болду. Жалпыңыздарга маек жактыгынан ишеничтебиз. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.